Кыргыз элинин бай маданиятында колөнөрчүлүк, өзгөчө кештечилик ар дайым жогору бааланган. Азырда дал ошол улуттук өнөрдүн тирүү күбөсү биздин бүгүнкү көрсөтүүнүн каарманы Айзада Үсөнова. Келгери элибизде кыз бала бойго жетип калгандан тарта колунан мата алып, сайма сайып кечте тикчү. Баладайынан энелер сарамжалдуулукту, ийкемдүүлүктү, уусчулукту үйрөтүшкөн. Ошолордун катарында чебер Айзада айымда секелек чагынан тартып кечте сайганды өздөштүргөн. Биздин убагыбызда ушу кечте тикмей, мындай курамай, ошондой кызга сеп берчү эле да. Онсуз сеп болбойт эле. Мындай жакандоздорду дагы курап, ар түрдүү кылып курап, туштуктарды курап, көп курамайлар тиккен. Биздин ата энелерибизчи, апаларыбыз. Ошого байланыштуу көп нерсени ошо куракты карап, ушу кыз өтө жакшы экен да, чебер экен да, ушу кыздар ушундай тигет экен да деп баа берчү да. Ошо баягы келин болуп көчүрүп барганда жүк зарда илет эле, туштук илет эле, мындай немеге сайма сайган жастыктарды немеге подушкага, жастыктарга ошентип катаанан берет эле. Колу сындуу экен бу кыздын, жакшы кыз экен, жакшы үй бүлөнүн балдары экен деп айтчу. Булар болбосо силерди эмеге турмушка узатканга эме, ушулар менен көрктүү барасыңар, нарыктуу барасыңар дечи эле чоң элерибиз. Тиккиле өзүңөр. Тигип өзүңөрдүн сээңерди өзүңөр кылышыңар керек деп. Карман көз майын кетирип, төрүлөп сайган кештелерин али күнгө чейин сактап жүрөт. Ал абдан баалуу буюм болуп эсептелет. Ата төрүмдү, балалыгымдын таттуу мүнөттөрүн эстетип турат деген Айзада айымдын бул буюмдарынын алды жарым кылым, арты жок эле дегенде 20-30 жыл мурун сайылган. Ошондой болсо да, сын сыпатынан кетпей алигиче кооз бойдон. Ондо мынандай жибек жиптер өтө сонун эле. Мына ушу мурунку жибек жип да мына. Өңдөн ам кеткен эмес, сонун жиптер. Кара көрдүңбү? Ар кимиси ар кандай болгону менен сапаты жакшы эле. Мурунку немелерде жибектер кандай боелот эле, ошо жибектен чыкканда мына жибек сонун боелгон. Жууса дагы өчпөйт, өңүнөн ам ажырабайт. Канча жыл болсо ham ошентип тура берет экен. Мына. Кыз малында кылганмын. Тура күнгө жаям. Азыр мыналарга күнгө жайбасаң, мыналарды күбө элгектеп жеп коет. Мына. Утуру күнгө жаям жазда. Анан кайра жийип коем. Анча-мынча бир киши кара келсе, той топур болсо, мындай немелерге салып коем. Тежектердин тагына. Өзүм жакшы көрөм да ушуларды. Кештесин карап отуруп, анын жаштыгы, сүйүүсү, турмушунун оор жеңил күндөрү да элестейт.
Ал тиккен туш кийиздер, шырдактар. Ала кийиздер үйдүн гана жасалгасы эмес, кыргыз элинин мурасы, тарыхы, кол өнөрчүлүктүн алтын барактары катары жазылууда. Кештенин көп түрлөрү бар. Төт апан деген бар, алма гүлү деген бар, кыргыз үй деген бар, арча бешик деген бар, ит апан деген бар. Көп түрү бар, сан жеткис. Ошолордун эми биз өзүбүзгө неме ылайыктуусун гана тиккенбиз да. Ушу төт апан дейт. Ушуну мен өзүм 78-жылы ушуну тиккенмин. Бул килемге окшогон күчөт да булчу. Бул камадан тиккен мунучу. Көп эле тигерген. Ана мынандай кылып, оймо сыяктуу кылып тиккен. А мен ушуну тандап алгам да. Бул төт апан дейт да. Өтө сонун. Мына жүктү зардагайым сонун ачат да булчу. Туштук 4 метр туштук эле. Мына ит апан деген. Мына. Бул дагы сонун жибектен тигилген, чипаркыттан. Мынам жибеги сонун болгон да, ошон үчүн өңүнөн өспөй турат. Мына алма гүлү деген мына тоту куштун немеси чүрүлгөн мынагы да. Тоту кушту баскан мына. Гүлдү кармап алма гүлү деген. Көп жыл болду буну тиккениме да. Сактап койсоң эле жакшына тура берет экен да. Мындай кандай буюмду дагы тутуш керек. Жакшы сактап, жакшы неме кылсаң, жакшы тура берет. Бул буюм да. Ошону көп убакыт кеткен. Күндө иштен келип, окуудан келип, тигип, ошо калган, ошо токтоткон жериңен тигип, эми оңду бүткүчөңдү тигип бүтөлү, анан оңду бүткөндөн кокус ала качып кетип калса аркаңан апарабыз деп апаларыбыз айткан да, анан ошол үчүн тиккенбиз. Мына ушуну Кара Суу деген базар болчу эле, ошо Кара Суудан сатып келип. Эненин чеберчилиги жылдар бою чогулткан тажрыйба, чыдамкайлуулук жана көз майын сарптоонун натыйжасы. Бүгүн ал өз өнөрүн неберелерине, кыздарына үйрөтүп, баалуу мурасты үзүлбөй улантышына чоң салымын кошууда. Жөн эле кечте эмес, буланын ички дүйнөсүнүн, башынан өткөргөн күндөрүнүн, балдарына болгон чексиз сүйүүсүнүн чагылышы. Айзадайым 7 баланы өстүрүп, эрезеге жеткирип турмуштун агымына татыктуу кошту. Жалгыз бой эне күнү түнү эс албай, курак курап, төшөк кабып, оймо оюп чеберчиликтин арты менен балдарын багып чоңойтту. Узак жолдо көп окуяларга туш болду. Башынан бир топ оор күндөр өтүп, татыктуу жеңип чыкканын жашырбады. Чеберчиликке немеге киргем, Мады жакка чеберчиликке кирип, 1 ай иштегенден анан ушул жака келип калганмын. Турмушка байланыштуу. Келип күйөө менен турмуш көрүп, ушу мынау кеңешке түшүп, ушу 7 баланы төрөп, 7 баланы өстүрүп, эрежеге жеткирип, кыздар улдур бар жогун турмушка узаттым, аял алып бердим, бактылуу жашап атышат азыр. Баарысы өзү менен өзү. Анан азыр неберелерди багып атам. Кыйын күндү да көрдүк, орунда көрдүк, баары жогуна чыдадык балам. Балдарым кичине. Баарын чыдап, анан казактарга калып калбайлы деп, казактарды болуптур биз иштеп беребиз, деп анан кийин Кыргызстанга келдик.
Қазақстанда тамекі бар, ошол жака иштеп келесиңер деп анан кеткенбиз. Кетип анан у жакта иштеп мен көп адамдарга жардам бердим, сиңдим. Канча жакыл кыргыздар бар экен, баягындай казактарга мындай эме болуп кеткен эркек кишилер бар экен, аялдар бар экен. Ошолордун баарын ошо өзүм семьям менен барып иштеп ошолорду Кыргызстанга чыгардым менчи. Ошолорду кыйналгандарды акчаларын төлөп, бар жоңу чыгарып, анан өзүм ошол жерден 3 жыл иштедим. 3 жыл иштеп анан кийин келдим. Жолдошум ошо бирөөлөрдүн тилине кирип бизди у жака барып иштей албадык да, иштеп беребиз деп өлө иштеп, анан эркектерге ошо тамекиле тизиш барып огородду тамекилерди карап ошентип жүрүштү да эркектерчи. А биз аялдар үзүп келген тамекини тизип ошентип жүрдүк. Ошентип анан баарыбыз келдик. Кеште тиккен чеберене жөн гана ийне кармаган аял эмес. Ал салтты улуттук оймо чиймени сактаган казына. Ал тиккен ар бир көчөт, кочкор мүйүз, куш канат, жарамай сыяктуу оймолор жөн гана кооздук болбой, терең философияны, кыргыз элинин дүйнө таанымын камтыйт. Чеберенелердин колунан жаралган буюм тайымдарды сактап калуу ар бирибиздин милдеттерибиз.